көп жыл сүйлөшкөндү чечпейт эч нерсе. А сен бири-бириңдин балдыктан бал келгени, бири-бириңди түшүнө алганың чечет. Бири-бириңди түшүнө албасаң, бул кыйын да, себеп турмуш кургандан кийин да түшүнө албайсың. Андан кийин көп мындай разочарованиялар башталат. Бизде мындай күтүү көп да, ожидание дейбиз го, күтүү көп. Жигит кыздан күтөт, кыз жигиттен күтөт, анан алар жолукканда бири-бирине эле милашка, милый, аябай жакшы көрүнүшөт. Анан турмуш кургандан кийин эле жүздөр ачылат. Эки жүздүүлүк да. А ошондон кийин бири-бирине күтүү бул таңыркоого да, ожидание, разочарованияга айланат да, ошондон кемчилик издеп баштайт адамда. Жигит кыздан, кыз жигиттен ушундай беле, ушундай болуп калдыбы деп анан жек көрүү башталат. Ошентип акыры жакшылык менен бүтпөйт да. А көбүрөөк убакыттарда бир көрүшүп турмуш куруп калган адамда булар реалдуулук менен жашап баштайт да, бири-биринен эч нерсе күтпөйт. Дейип айтайын деген нерсем, бул бир көрүп турмуш куруп алуу же ала качуу жакшы эмес, мен абдан каршымын, бул болбош керек. Айтайын дегеним, кыз жигит болуп аткан убакыттарда ачык айкын болушуң керек. Жашыра турчу эч нерсең болбош керек. И ошол убакытта сен карта деп койсо бут жайып беришиң керек да, мына мен мондаймын. А ошол баягы жолукканда эле сонун милый милашка болуп жакшы болбой эле чыныгы жүзүңдү ошол сүйлөшүп атканда көрүш керек. Сен кандай адам экениң, кандай сапаттарың бар экен, ошол адамдын сапаттарын, кыялдарын кабыл ала аласыңбы? Ошондо гана макулдукка барыш керек да. А бизде болсо ал кыялдарын көрсөтпөйт эч кимчи, жакшы болуп жүрө берет, турмуш кургандан кийин кыялынын баары чыгат, баланыкы да, кызыкы да. Ошонун сыңарындай ожидание курбаш керек, күтүү курбаш керек. Экинчи нерсе, дайыма ачык айкын болуш керек. Жабып жашыруунун арты жакшылык менен бүтпөйт. Ошол нерсе жана үй бүлөлөргө көп залакасын алып келет.